Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде назар апталык берүүсү. Өтүп бара жаткан жумадагы орунтуу окуяларды камтып, жарым саат бою сиздердин кызматыңыздарда мен Асанбек Каракозуев болом. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача анонс. Жогорку кеңештин депутаттары суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү колдоду. Эми 2 мөңгүнү талкалоого жол ачылдыбы? Өлкөдө жол кырсыктары көбөйүүдө, айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Ош шаарындагы автотыгын жашоочуларды жүдөтүп келет. Бул маселени шаардык кеңештин депутаттары көтөрүп чыгышты. Эми Кыргызстанда буудай менен унга кошумча нарк салыгы киргизилет. Мындан кымбатчылык болуп кетпейби? Жакынкы күндөрү күйүүчү майга болгон таңкыстык жаралышы мүмкүн. Бул Казакстан менен болгон мамиленин сууп бараткандыгына байланыштуу эмеспи? Берүүбүздү баштадык. Кыргызстандык активисттердин каршылыгына карабай Жогорку кеңеш суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү колдоду. 3 окуудан өткөн мыйзам долбоору эми президенттин кароосуна жиберилди. Документке мамлекет башчы кол койсо, Кумтөр кенин иштеткен канадалык Сентера Голд компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө тоскоолдуксуз иш жүргүзө алат. Эгер четке кагылса, Кумтөр көне жабылып, мамлекет казынасы олуттуу зыянга учурашы белгиленген. Талаштуу мыйзам долбоор тууралуу Гүлзара Бакаева кеп кылат. Коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратып жаткан мыйзам долбоору бүгүн парламентте каралды. Анда өкмөт баяндама жасап, эл өкүлдөрүнүн долбоорду колдоп берүүсүн өтүндү. Анткени суу кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөр Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүнө гана тиешелүү болуп, калгандарына залакасын тийгизбейт. Түздөн түз түшө турган каражат бул 169 миллион доллар США. То есть бүгүнкү курс менен где-то 12 миллиард сом түзөт. Андан сырткары жанагы арбитраждык бүгүнкү күндө разбирательстволор болуп атат эл аралык сотто. Бизди берген болчу. Ал жерде бизге доомат коюлган бир 15 миллион доллар. Эгерде биз азыр келишимге кол коюп, биринчи этапка азыркы күндө өзүбүздүн макулдугубузду берсек, разрешенияларды, ошондо 15 миллион доллар өзүбүздө калат. Бул 1 миллиард сом. Мөңгүлөрдү жеринен көрүп келген айрым депутаттар мыйзамды кабыл алуу менен Кыргызстан кандай пайда табарына кызыкты. Мындан сырткары Кумтөр компаниясынын кызматкерлери менен жолугушуу учурунда парламент дарегине бир катар негизсиз сындар айтылганын белгилешти. Биз барганда депутаттар булар кузгундар деп айтты. Мен ойлойм, мындан ашык сөз болбош керек. Кумтөр мындай бизди террорист этип мыйзамды алам деп, же болбосо премьер-министрди ошентип кетирем дегенден кетиш керек да. Азыркы мыйзам боюнча мөңгүлөрдү казууга жол берилбейт, бирок Сентера Голд 2 мөңгүнү уруксатсыз талкалаган. Андыктан кээ бир эл өкүлдөрү мындай абалга жол берген жетекчилерди жоопко тартуу керек деп эсептешет. Мыйзам боюнча азыркы иштеп аткан мөңгүлөрдү талкалоого тыюу салынат. Аларга тийбеш керек, туурабы? Бирок Сентера тыйды. Ким жоопкерчиликти алат ушул боюнча? Өкмөт ошону мыйзамды бузгандарды жоопкерчиликке тартуу боюнча кандай аракеттерди көрүп атат? Бүт тараптуу кылып мунун баардыгын изилдедик, маалыматтарды бердик. Азыр Юстиция министрлиги менен анан тиешелүү башка органдардын баягы жоопкерчилик жөнүндө бул каралып атат. Көрөбүз кандай болот. Бирок сунушталган мыйзам долбоордун маанисин айрым бейөкмөт уюмдар башка нукка буруп, коомчулукта түшүнбөстүктөрдү жаратты. Мындай пикирин айткан Азамат Арапбаев кесиптештерин көп күттүрбөй долбоорду колдоого үндөдү. Тийиштүү органдар бу жерде булар иштебей ушул мыйзамды аябай чоң саясатка айлантырып бердик да, ошол жерде бир 5-6 НПО үчүн. Ошондуктан урматтуу депутаттар, 3-чү окууда экен бул мыйзам колдоп, мына тийиштүү мекеме органдардын жетекчилерин жооп берели дагы барып жумушун аткарсын. Жылдын аягы болуп атат. Бул учурда уйдун алдына 20 жакын активисттер тынчтык митингине чыгышты. Алар Жогорку кеңештен мөңгү мыйзамын артка кайтарууну талап кылышты. Эгер эл өкүлдөрү мыйзамды жактырса, парламентте таратууга кол чогултуу башталарын билдиришти. Эгерде ушул мыйзам проектин Жогорку кеңеш колдой турган болсо, бул Жогорку кеңеш таратышыбыз керек. Жаңы Жогорку кеңеш алып келишибиз керек. Жаңы Жогорку кеңеш жаңы адамдар, жаңы жүздөр менен келиш керек. Буларга окшогон депутаттардын бизге кереги жок. Жарандык коомдун митинги көпкө уланбай, алар тарап кетүүгө мажбур болушту. Анткени 1-май райондук соту президенттик инаугурацияга чейин калаада митинг өткөрүүгө тыюу салган. Алар эмне үчүн мен конституциялык укугумда болуп, өзүмдүн мөңгү суу жөнүндө пикиримди айтууга келсем, алар мага тыюу салат.
кайсы бир жөнөкөй эле тиги райондук деңгээлдеги милициянын чечими жогору турабы конституциядан. А конституцияны каяка батырабыз? Ошентип Жогорку Кеңеш суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун 3-окууда кабыл алды. 85 депутаттын 63-ü ооба, 22-си каршы добушун берди. Мыйзамдын кабыл алуусуна каршы чыккан жаранды коомдун аракети четке кагылды. Эми Лысый жана Давытов мөңгүлөрүнүн калган 20%-ын талкалоого мыйзам жол ачты. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары. Кыргызстанда акыркы 10 күн ичинде жол кырсыктары кескин өстү. Бул аралыкта 200дөн ашык автокырсык катталып, андан 50ге жакын жарандын өмүрү кыйылган. Айрыкча Ош-Бишкек автожолунда көбүрөөк орун алып, адам өлүмү да жогорку көрсөткүчтү түзүүдө. Буга байланыштуу Ош облустук патрулдук милициясы үгүт жүрүш өткөрүп, айдоочуларды жол эрежесин сактоого чакырышты. Кыргызстанда быйыл катталган жол кырсыктарынын саны 5000ден ашкандыгы айтылды. Анын 208 эле 1-ноябрдан 9-ноябрга чейин жүз берген. Мунун кесепетине 42 жаран көз жумуп, 321 киши ар кандай жаракаттарды алышты. Ал эми Ош облусундагы көрүнүш дагы көңүл кубантарлык эмес. 10 ай ичинде Ош облусунун аймагында жалпы болуу 635 жол транспорт кырсыгы катталса, анын кесепетинен 116 адам жарандарыбыз каза болуп, ал эми 1114 жарандарыбыз денелеринин ар кандай жаракаттарды алып ооруканаларга жатышкан. Ошондуктан патрулдук милиция үгүт жүрүш уюштурду. Анда Кара Суу жана өзгөн райондорун кыдырып, элди унаа кырсыктардан оолак болууга чакырышты. Айрыкча автобекеттегилер жана жүргүнчү ташыган айдоочуларга басым жасалып, жол эрежесин сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин алып барышты. Жолдо жүргөндө жол эрежесин так сактасаңыздар, өзүңүздөр көрүп атасыңар, акыркы 10 күндө эле канча жараныбыз өмүрү менен кош айтышып туурабы? Ош-Бишкек багыты боюнча жүргүнчү ташыган айдоочулар менен өзүнчө сүйлөшүү болду. Мында айдоочулар чын эле жол эреже так сакталбагандыктан кырсыктар орун алып жатканын таанышпайт. Маселен, жол белгилерине маани бербегендер болот экен. Ошондой эле 500 метр аралыкты сактабагандар ар кадам сайын кездешет дешүүдө. Водительдерин карасаң, токтогон убакытта карасаң, жалаң жаш балдар да, чоң кишилер кичине более-менее бул аксакалдар корактуу кишилер эми кармашат өзүнүн немесинчи, эрежелерин. 5 метр, 10 метрден, 20 метрден расстояние кармап алып жүрө беришет. Канча километр болсо, качан өздөрүн токтогонго чейин аркасынан ертип жүрө бересиң бизди. Мен деле такси кылам да кичине. Ошол эгер тажрыйбалуу айдоочу болсо, правилада да каралганда, жол кыймын эрежесинде, артта эгер машиналар топтолуп кете турган болсо, жанагындай мындай ээн жер бар го, мисалы жолдо кээде кыска жерлер бар, ээн жерде оңго алып, токтоп туруп арттагы машиналар өткөрүш керек да, өз правила боюнчачы. Эми ушундай эле жол кошуу түшүндүрүү иштери башка райондордо дагы уланат. Тактап айтканда 15 ноябрга чейин үгүт жүрүш уюштуруу пландалган. Муну менен катар жол боюнда жайгашкан билим берүү мекемелеринде көңүл бургулап балдараттуу рейд өтмөкчү. Нуржамал Баргыбаева, Азам Бузириков, Ынтымак. Ош шаарында жыл башынан бери 338 жол кырсыгы катталып 9 адам каза болду. Бул жылдага салыштырмалуу 26 учурга аз, бирок жөө жүргүнчүлөр эрежени сактабай кырсыктын саны өсүүсүн шарттап жаткандыгы айтылууда. Автокырсыктарынын санын азайтуу максатында Ош шаардык кеңешинде атайын отурум болду. Анда 10го жакын эл өкүлдөрү тиешелүү кызматтар менен биргеликте кырдаалдан чыгуу аракеттерин талкуулашты. Кененирээк Бегимай Асанова айтып берет. Ошто катталган автокырсыктардын негизги себептеринин бири катары жүргүнчүлөр жол эрежелерин так сактабай жатканы айтылууда. 10 айдын жыйынтыгында жалпы 400гө жакын автокырсык орун алган болсо, анын 30-у жөө адамдардын катышуусунда жүз берген. Муну шаардагы айдоочулар да тастыкташат. Албетте коркунуч алат. Кээде ошо машинаны айдап келесең, пешеходу жок эле жерден чыга алышат да. Айла жокторубуз теп калганга аракет кылабыз. Ошондой сүзүп кете турган убактар көп болуп калат. Пешеходдун маданияты жок да азырчы. Пешеходдордо бизден эмнегедир жакшы үйрөнө элекпи, маданияты жок. Каалаган жерден өтүшөт. Ош шаардык патрулдук милициясынын маалыматында жөө жүргүнчүлөр көбүнчө жол сызыктарга маани беришпейт. Айрыкча унаа каттуу айдаган көчөлөрдө эрежени бузушуп, кооптуу абалдарды жаратышат. Мыйзам боюнча жол эрежесин бузган жүргүнчүгө 500 сомдон айыппул салынат. Жыл башынан бери бул боюнча 31 протокол түзүлгөн. Жөө жүргүнчү, например, студент бир жолдон өтүп кетти. Аны жоопко тартыш үчүн анын паспорту керек. Ага протокол түзүш керек. Ол студентке бизде бир аз орчундук жаратат да. Ошого чара көрүшчү. Бизде бул багат боюнча чара көрүлүп атат. Жол кырсыктарын алдын алуу, болтурбоо максатында Ош шаардык кеңеши чукул жыйынга чогулду. Бир бол фракциясы демилгеленген отурумда 10го жакын эл өкүлдөрү менен тиешелүү кызматкерлер катышты. Чогулгандар кырсыктарды жоюуга багытталган сунуштарын айтышты.
Депутат Идирис Кубатбеков жүргүнчүлөрдү жолдо жүрүү маданиятын көтөрүү керектигин билдирди. Биз бүгүнкү күндө биз жол эрежелерин ГАИ майы кызматкери үчүн сактайбыз да. Өзүбүздүн коопсуздук үчүн эмес, же бирөөнүн коопсуздугу үчүн эмес, бирөөлөр үчүн сактайбыз. Ошондуктан биз аны бул менин милдетим. ГАИ болобу болбой биз ошону сактаганга 60-тан ашпаш керек десе 60-тан ашпай айдаганды биз тарбия катары калыптандырабыз. Ал үчүн мектептен баштап, университеттерден баштап ошол атайын сабактар өтүлүшү керек. Мисалы үчүн биз жылына бир жолу кароо сынак өткөрүп коет, ошо менен унутабыз. Ошондуктан бул билим берүү аркылуу, тарбия аркылуу ишке ашыш керек. Жыйында жол сакчыларынын саны аз экендиги да айтылды. Ош шаарында жалпы 65 кайгуул милиция болсо, анын 39-у гана жол кыймылын көзөмөлдөйт. Алардын санын дагы 300гө чейин көбөйтүү зарылчылыгы айтылды. Абалдан чыгуу үчүн бул сыяктуу дагы 20га жакын сунуштар түштү. Азыр жакшы сунуштар түшүп атат. Ошол сунуштардын негизинде атайын иш-чараларды карап, сессияга алып чыксак, анан шаардык мэрияга, аткаруу органына биз ушундай тапшырмаларды берсек, ушундай чараларды карасын, бизге сессияга сунуш берсин. Эске салсак, автокырсыктар өлкө аймагында кескин көбөйгөн. Соңку 8 күн аралыгында 200гө жакын окуя катталган. Буга байланыштуу республика боюнча жол кырсыктарын алдын алууга түрдүү аракеттер көрүлүп жатат. Бигма Асанова, Азам Бузриков, ынтымак. Теман улай. Баткенде жол кырсыктарынын саны азайган менен адам өмүрүн алган учурлар жылдага салыштырмалуу өскөн. Автоунаа жолундагы кырсыктан былтыр жыл ичинде 46 адам каза болсо, быйыл 9 айда эле 45 ажал тапкан. Тиешелүү кызмат кырсыктардын алдын алуу максатында рейдтерди өткөрүп келишет. Ага карабай күн сайын адам өмүрүн алган учурлар кездешүүдө. Бүгүн Ош-Исфана унаа жолунда авто кырсык жүз берди. Окуя болгон жерде 3 адам мерт кетип, 8-ин денесинен оор жаракат алган. Алар Исфана аймактык ооруканасына жеткирилип, 4-өнү операция жасалып аман калды. Жүгүлдүн айдоочусу, стептин жүгүлдүн айдоочусу каза болуп, стептин айдоочусу менен алдында отурган жүргүнчүсү каза болду. Азыр 3 киши жол кырсыгы болсо мына тергөө иликтөө иштери жүрүп жатат. Ошондо 2 күн ичинде эле жол кырсыктарынан жалпы 4 адам каза болду. Тиешелүү кызматтар болсо кырсыкты азайтуу же алдын алуу үчүн тиешелүү болгон иш-чараларды жүргүзүшөт. Маселен, пландалган рейдтер өз убагында өткөрүлгөн менен жыйынтык бербей жатат. Баткенде былтыр жыл ичинде 242 жол кырсыгы катталып, 46 адам каза болгон. Быйыл болсо кырсыктан улам 9 айда эле 41 адам көз жумду. Көпчүлүк автокырсыктар Баткен-Ош жана Баткен-Бишкек жолдорунда кездешет. Маселен, Баткенден Бишкекке чейин 1000 чакырымдан ашык аралыкты камтып, жеңил унаалар 15-16 саатта жол жүрүшөт. Эрте жетүүнүн аракетинде айдоочулар ылдамдыкты ашырып, кырсыкка кабылып жатыптыр. Стажга дагы карасак болот. Кээ бир эмелерде стажы жок балдарды ушу дальныйга чыгарып атат. Буларды гаиле дагы караш керек. Стажы акча берсе эле берип атат немелеринчи. Азыр бизде дагы мисалы биздин бригадаларда бар, эми атын айтпай эле коеюн. Бардыгы бар, жаш балдар чыккан. Ошолор мисалы стажы жок. Буга чейин айдоочулар унаасына 6 же 7ден жүргүнчү салып ташып келген. Эми автокырсыктарды жоюу максатында Баткенден Ош жана Бишкекке каттаган айдоочулар коопсуздукту камсыздап 4төн гана жүргүнчүнү дарегине жеткирип жатышат. Феруза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Ош шаарындагы Айтиев жана Моноев көчөлөрүнө жаңы газ түтүктөрү орнотулууда. Анткени мурункулары 40 жылдан бери пайдаланып эскирилген. Буга Газпром Кыргызстан ишканасынын Ош газ филиалы 38 миллион сом ажыратып, жумуш 1 ай мурун башталган. Бирок жергиликтүүлөр оңдоо иштеринин узакка созулуп жаткандыгына нааразы, себеби жол тыгындарына түрткү болду. Темага кененирээк Нуржамал Баргыбаева токтолот. Негизи бул жылга Оштогу 11 объекттеги 18 чакырым газ куурларын алмаштыруу пландалган. Ушул убакка чейин 9-ында жумуштар аяктады. Ал эми Моноев жана Айтиев көчөлөрүндө дагы деле жер астынан түтүктөрдү алып өтүү жараяндары жүрүп жатат. Моноев көчөсүнүн өзүнөн эле 4,5 чакырым жерде орто басымдагы эски газ куурлары алмаштырылууда. Муну бүткөрүү тендерден утуп чыккан Түштүк Трансгаз жоопкерчилиги чектелген ишканасына тапшырылган. Бул мекемеге жергиликтүүлөр нааразы пикирлерин билдирип чыгышты. Айтымдарында жол чети 1 ай мурун казылып, ошол боюнча турат. Жөө жүргүнчүлөр үчүн кичи өтмөктөр дагы коюлган эмес. Ошондуктан тургундарга кооптулукту жаратууда. Нума кийгенде биздин махаланы ачып көрсүн деп салып. Айттык
машина кире алмайапты. Эми биздин көчөнү да ачып койсун да. Машиналар кире албай атат. Таштанды алып кетүүчү унаалардагы өтүүгө мүмкүн эмес болууда. Ошондуктан үйлөрүбүздүн алды акыр чикирге толуп кетти. Казылып, түтүктөр орнотулуп бүткөн жерлерди тез арада калыбына келтирүү боюнча кайрылуу болгон. Бирок жергиликтүүлөрдүн арыз даттануулары аткарылбай жатыптыр. Тескерисинче, соода түйүндөрүнүн алды оңдолуп, ички жолдордун кире бериши каралбай калган. Өзүм көрүп атасың мына. Бар ишана жол ачык. Яхшы болуп атат, өз көрүйлөр. Адамдар жаны беки болуп атат. Мана өздөрү мана көрсөлөр болот мана. Нече бas сүйлөдү, жол ачып койгон деп. Ачпаса эмне кылайлы бул жерге? Кимге арыз кыламыз энди? Анын үстүнө жол тыгыны көйгөй жаратууда. Себеби жаңы трубаларды орнотуунун айынан 3 метрдей жол тосулуп турат. Ошондуктан айдоочулар бул көчөдөн сааттап чыга албай калышууда. Айрыкча эртең менен жана кечиндеси тыгын күч болот. Жүргүнчүлөргө эми кыйын болуп атат. Эми билбейм, жолдор казылды. Ошо эсептен болуп атабы, нар жакта 2 полоса жол, 1 полоса болуп калган өдөдө. Ушу актап айтат бизде. Şu областного десе клиентем алып баргыбыз келбейт. Түштүк Трансгаз ишканасы болсо өздөрүнө жүктөлгөн жумуштарды аткарылышы боюнча эч кандай маалымат беришпеди. Ал эми буйртмачы Газпром ишканасы болсо куурларды орнотуу иштери 90% аяктаганын билдирүүдө. Азыр 1 чакырымга жетпеген жер калды. Ошондо 28 ноябрга чейин баардык жумуштар бүткөрүлөт экен. Жем ал бул жерде мындай да асфальттын дагы Амантырстрой өз убагында басыш керек болчу. Но бүгүнкү күндө ошо битумдун ошо жалпы эле мындай түштүк аймагына ошо битумдун кеч калышына, ошо битумдун бул жоктугу, дефициттиги дагы бул себеп болду да. Шаардык эле башка эле тармактарында деле ошо асфальт, башка жолдорунда деле асфальтты калыбына келтирүү боюнчачы. Жыйынтыгында аткарылган иштерди Газпром ишканасы текшерип чыгат. Эгер жыл ичинде калыбына келтирилген асфальттар бузулса, кайра тендерден уткан компаниялар түзөп берет. Нуржамал Баргыбаева, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак. Будай менен унга кошумча нар салыгы киргизилет. Мындай мыйзам долбоорун өкмөт менен депутат Кенжебек Бокоев сунуштап, ал парламенттин 2-чи окуусуна жактырылды. Буга чейин ишкерлерге жеңилдик берүү максатында жогорку кеңеш нар салыгын жойгон, бирок 1 жыл ичинде мамлекеттик казына ун өндүрүүчүлөргө берилген жеңилдиктерден улам 680 миллиондон ашык чыгаша кириптер болгон. Андыктан бюджеттин таңкыстыгын эске алып, нар салыгын кайра киргизүү демилгеленүүдө. Ал эми айрым экономисттер долбоордун азырынча зарылчылыгы жоктугун айтышып, эгер мыйзам кабыл алынса, Кыргызстанда унга болгон баа көтөрүлүп, тартыштык жаралышы ыктымал дешет. Өлкөдөгү ири un заводдор көбүнчө Казакстандын буудайын иштетишет. Мындан сырткары элде кошуна өлкөнүн унун пайдаланышат. Өкмөт казынада таңкыстыкты жоюу максатында буга чейин буудайды импорттоого болгон нар салыгын кайрадан киргизүүнү сунуштап жатат. Анткени эл аралык валюта фонду өкмөткө эгин менен унга карата кошумча нар салыгынын төлөмүн тезинен көтөрүү сунушун берген. Бул жана бошотууну алгандан да акча түшөт, жана ошо международный валютный фонддон да акча түшүш керек. Ошондо бюджет деген жана социальный программаларга, пенсия ошол жактарга кетчү эме. Өкмөттүн демилгесине уда депутат Кенжебек Бокоев да ушул багытта мыйзам долбоорун даярдаган. Анын өзгөчөлүгү импорттолгон буудайга эле эмес, унга да нар салыгын киргизүү болуп саналат. Максат 2016 жылы киргизилген мыйзамды жокко чыгарып, казынага киреше түшүрүү. Өзүңөр дефицит бюджетте 4,5% туруп алып туруп, налогторду алып салып атасыңар деп. Хотя дефицит бюджета от ВВП 3%-тен ашпаш керек да, требование МВФ бар да. Анан кийин ошолорду карап туруп, ал жаңы эң туура сөз айтып кетти, налог с продаж. Айыл өкмөттөргө возмещение кылмаксыңар, ал боюнча кылган жоксуңар. Ал эми много мыйзам боюнча айтсак, ошол убакта силер башка жолунан налогтон түшөт дегенсиңер. Түшкөн жок да. Сунушталган демилге бир катар эл өкүлдөрүнүн да колдоосуна ээ болду. Анткени буудай жана унга болгон нар салыгынын алынышына парламентте 3 фракция кызыктар болгон деп эсептешет. Мындан улам депутат Алтынбек Сулайманов жеке кызыкчылыктарын, мамлекет пайдасынан жогору койгон айрым кесиптештерин жана өкмөттү айыптайт. Өкмөт ушул жерде туруп алган. Жок, биз буну өткөзбөсөк миңдеген жумушчулар көчөгө чыгып алат. Туура эмес болот деп. Азыр эгер МВФ ушуну каршы пикирин мартта айтпаганыңарда, азыр унчукпай кете бермексиңер силер. Ошо ойдон дагы ушер боло бермек. Эми келип алып бизге акыл үйрөтөсүңөр. Туура эмес болгонду убагында, туура эмес болду деп эле айтышыбыз керек. Азыр крайний издештин кереги жок. Ошончо ушерп болгонду жоопкерчиликке тартыш керек. Кимдер лоббировать эткен,
кайсы фракциялардын тегилмендери бар, ошол маалда өкмөт, ким бардыгын жоопко тартыш керек. Бажы биримдигине киргенден кийин ишкерлерди колдоо максатында нар салык алынган. Бул өндүрүүчүлөргө стимул берип, өлкөдө унга болгон баа туруктуу кармалган. Эгер мыйзам долбоору колдоо тапса, жергиликтүү рынокто баалар жогорулашы мүмкүн. Мындай пикирди айткан экономисттер азырынча мыйзамды ишке киргизүү эрте деген ойдо. Будайдын баасы, ундан будайдан чыгарган азык түлүктүн баасы көтөрүлүп кетиш керек. Себеби мына жакында эле билип атпайсызбы, тиги бизге алып келгенге дагы мүмкүнчүлүк болбой атыптыр. Бизде бул жерде мындай склад сактап тура турган будай, унду сактай турган складдарыбыз жок да. Анан ошондуктан биз көп объемду алып келе албайбыз бияка. Учурда республикалык бюджеттин таңкыстыгы 22 миллиард 453 миллион сомду түзүүдө. Ал эми 2016 жылы импорттолгон буудайды салыктан бошотуу өлкөгө 500 миллион сом зыян алып келген. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары. Жакынкы күндөрү күйүүчү майга болгон таңкыстык жаралышы мүмкүн. Анткени бензиндин запасы 30, дизель 20 күнгө жетет. Мындай маалыматты Кыргызстандын мунай ташуучулар бирлиги таратты. Өкмөт өкүлдөрү болсо чочулоого негиз жоктугун билдиришет. Учурда дизелди бажы төлөмсүз өткөрүү боюнча Орусия менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Эгер макулдашуулар жыйынтыгын берсе, күйүүчү май туруктуу баасында кармалып, тартыштык болбойт. Өлкөдө бензин жана дизелдик отундун баасы 60 тыйынга, кээ бир жерлерде 1 сомго жогорулады. Өткөн аптада кымбаттоолордун наркы 2 сом 50 тыйындан 3 сомго көтөрүлгөн. Ал эми литр менен санаганда айы 95, 43 сом 50 тыйын, айы 92, 41 сом, дизель 38 сомду түзүүдө. Күйүүчү майдын кымбатташына Казакстандагы мунайдын тартыштыгы себеп болууда. Сентябрдын аягынан баштап Казакстанда бензинге, 92-нчи бензинге көп аябай чоң дефицит болду. Азыркы убакта дизелге чоң дефицит болуп атат. Ошондуктан Казак Республикасы көп объемдорду Россиядан алып кетип атышат. Ошондуктан Россиядагы нефтезаводдор өздөрүнүн баасын көтөрүп жатышат. Өкмөт бажы төлөмсүз Орусиядан күйүүчү май сатып алары күтүлүүдө. Эгер эки өлкө ортосундагы сүйлөшүүлөр натыйжа берсе, дизель майыда өткөрмө бекеттерден акысы өтөт. Расмий маалыматка караганда Кыргызстандын жылдык керектөөсү 1 миллион 200 миң күйүүчү майды түзөт. Быйыл 10 ай ичинде өлкөгө 818,7 миң тонна мунай кирип, анын 367,5 миң тоннасы ар кайсыл үлгүдөгү бензин, 451,2 миң тоннасы дизель болгон. Маалыматты баарын биз өзүбүз койбойбуз да. Ошо нефти трейлерде де чогултуп сага канча керек, ошолорду чогултуп алып туруп анан кийин кол коебуз. Ошон үчүн бул жерде ал маалымат балким көбүрөөк сураш керек болчу, бирок биз ошо өздөрүнөн алган маалымат менен койдук. Эгерде азыркы күндө жана индикативдик баланс менен коюлган ашып кетсек, анда Россия Федерациясы пошлина киргизгенге укугу бар. Баанын көтөрүлүшү дүйнөлүк рынокто нефтинин кымбатташына байланыштуу. Буга чейин мунай ташуучулар бирлиги Казакстан аркылуу аткезчилик жол менен өткөн күйүүчү майларды айрым учурларда пайдаланып келишкен. Чек арадагы кырдаалга байланыштуу бул тармакка чектөө кирип, көйгөй жаралууда. Мындан улам тиешелүү кызматтар жүктөлгөн милдеттерин так аткарып, өлкөнү бензин, дизель менен үзгүлтүксүз камсыздоосу зарыл. Дизелдик отун май болсо, былтыр кичине азыраак ошо киргизилип калыптыр да индикативдик планга. Бул жерден Казакстандан ай сайын 10 миң тоннага чейин аткезчилик жол менен кирип атканда, ошо 2 жылдан бери баягы ЭПК киргенден кийин жанагы бажы бир эмелер алынган да, посттар. Бирок Казакстан жанагы 7-8 жылдан бери бизге экспорт болбойт деп туруп, ошо аткезчилик жол менен, ошон үчүн жанагы нефтетрейдерлер официалдуу жол менен эмес, мындай бөлөк жол менен алып атканда 19 октябрдан тартып өлкөгө 40 миң тоннадан ашык дизель, 14 миң тонна бензин келген. Бирок керектөө бул көрсөткүчтөрдөн жогору болгондуктан кара майга болгон баа алдыңкы күндөрү көтөрүлүшү мүмкүн. Өкмөт бул тууралуу маалымат таратып, күйүүчү майга таңкыстык жаралбайт деп ишендирүүдө. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары. Өтүп бара жаткан жумада үрөй учурган окуя болду. Ош шаарында жаңы төрөлгөн баланы таштап кеткен факты катталды. Окуя шаардын Амир Темир аймагында 14 ноябрда болгон. Учурда ташталып кеткен наристенин абалы туруктуу экендигин дарыгерлер белгилешет. Ымыркай Ош облустар аралык Бириккен клиникалык ооруканасынын төрөтүүнүн жандандыруу бөлүмүндө жеткирилген. Анын абалы жана табылбай жаткан көкөгене тууралуу кандай маалыматтар бар? Кабарчыбыз Нуржамал Баргыбаеванын материалында кеп болот.
Жаңы төрөлгөн ымыркай 14 ноябрь күнү Амир Темир аймактык кеңешиндеги ушул 219 кварталынан табылган ымыркайды бул пайдубалдын жанына таштап кетишкен экен. Аны жергиликтүү тургундар түнкү саат 10 шамасында көрүшүп, аймактык милицияга кабар берген. Ымыркай дароо облустук төрөт үйүнө жеткирилиптир. Түнкү сууктан абалы оорлошуп, дени табы 31 градуска көтөрүлүп кеткен. Бактыга жараша медициналык жардам көрсөтүлгөндөн бери ден соолугу жакшы. Ташталган ымыркай 3 килограмм 200 грамм салмакта төрөлгөн. Дарыгерлердин иликтөөсүндө аны төрөлгөндөн 2-3 саат өтпөй көчөгө калтырып кетишкен. Келгендеги салмагы 3 кило 270 грамм болгон кыз бала. Баланы биз карап атабыз. Анан кийин баягы жасалма жолдор менен багып неме кылып атабыз, баягы детский сместерди берип атабыз. Анан азыр баланын акыбалы неме эмес, жакшы. Төрөт үйүндөгүлөр дагы 4 күн баланын ден соолугун текшерип, көзөмөлдөшөт. Андан кийин балдар үйүнө өткөрүп беришет. Ошондуктан ага жеткирбей шаардык милиция ата-энесин табуу аракетин көрүүдө. Ал үчүн атайын жумушчу топ түзүлгөн. Эми азыр биздин кызматкерлер ар кандай версиялар менен иш алып баратат. Азыр тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн баягы жоголгон адамды издегенден өзүнүн сырларына байланыштуу биз азыр маалымат бергенден баш тартып турабыз. Ошол комиссия бар. Өзүнчө мына соцзащита, социалдык коргоо бөлүмү, шаардык мэриянын эмеси менен, көмөгү менен. Анан ошол комиссиянын бир катар комиссиянын чечимдеринен өтүп, анан кийин чара көрүлөт. Мүмкүн ал таштап кеткен адам кайра баламды багам деп деле калышы мүмкүн, бирок албетте биздин каттоого алынат. Бул окуя Ошто жыл башынан бери алгачкы жолу катталууда. Бирок өлкө боюнча 6 айдын ичинде эле 81 таштан ымыркай табылган. Мындан сырткары Орусиядан 9 кыргызстандык наристе алынып келинди. Мындай көрүнүштөргө талдоочулар үй бүлөлүк зомбулук, ажырашуулар себеп болуп жатканын айтышат. Андыктан коомчулук балдарды көчөдө калтырбоо үчүн жапа-тырмак аракет көрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгы белгиленүүдө. Аксакалдар соту бар, ушундай аялдар кеңеши бар. Ушул биргеликте ар бир жерлеринде ошондой бир чогулуп түшүндүрүү иштери жүргүзүш керек. Мисалы үчүн ар бир айылдардачы ошондой эле мектептерде окуучуларга жана айттым, окуучуларга жана студенттерге дагы ушундай сабактар киргизип, ошолор менен иш алып барыш керек деп ойлойм. Өкмөттөн 2016 жылы атайын жоо кабыл алынып, ар бир аймакта комиссиялар түзүлгөн. Алар оор шарттарда жашаган наристелерди жана ата-энелери таштап кеткендерди каттуу калат. Эгерде жакындарын күнөөзү менен жолдо калып кеткен же акчага сатылгандар аныкталса, соттун чечими менен жаза каралган. Нуржамал Баргыбаева, Азам Бузриков, Ынтымак. Жалал Абад облусунда мигранттар которгон акча натыйжалуу иштетиле баштады. Сырттан жөнөтүлгөн каржыны туура пайдаланып бизнес баштагандар көбөйүп бара жатат. Кичи ишкерликти түптөгөндөр киреше таап, башкалар үчүн да жумуш орундарын түзүүдө. Мынтип мигранттар салган акча менен чакан бизнес түптөгөндөр облуста 10го жетти. Айрымдарынын кирешесин Кылымжан Азамат кызы билип келди. Алымбек Тойчебеков 6 жылдан бери Орусияда иштеп жүргөн, Кыргызстанга былтыр келип ишмердүүлүгүн бул жакта улантмай болгон. Ал үчүн мигранттарды колдоо долбооруна бизнес план жазган. Анысы колдоо таап 50 000 сом бөлүнгөн. Ошентип чакан шириндик бышыруучу жай ачты. Таттуулары сапаттуу болуш үчүн Америкадан ашпозчу келип 10 күн окутуу өткөн. Мектептердин продукциясын жакшы, ушу мектептерге көп жакшы качественный продукция чыгара баштадык. Нан менен шириндиктерди үй бүлөсү менен жасап чыгарышат. Кошумча бир жумушчу ишке тартылган. Өндүргөн продукциялары айылдагы мектепти толук кандуу камсыздайт. Алдыда ишкердикти чоңойтуп, жумуш орундарын көбөйтүү пландары бар. Аны да мигранттардын үй бүлөсүн колдоо долбоорунун алкагында ишке ашырат. Көбүнчө ошо биз мектептер менен макулдашып, ошолор менен иштеп атабыз азырынча. Келечекте ошо рынокко чыгарайын деген оюбуз бар, базарларга. Азырынча үчөөбүз иштейбиз. Келечекте ошо ишти көбөйтсөк, жумуш орундар дагы көбөйөт да. Мынтип миграция акчасын ишкердикке пайдалангандардын катарында Абдимиталип Залимбеков да бар. Ал күнөскана куруп бадыраң өстүргөн. Бул үчүн атайын окутуулардан өтүп, жашылча жетиштирүүнүн сырларын үйрөнгөн. Түшүмү өзү күткөндөй мол болду. Алдыда помидор жетиштирүүнү көздөп жатат. Кайтадан жакында бир айдын ичинде кайтадан эгем. Компанияга жазганмын. Ошо договор боюнча булардын жардамы менен мен ушул фарминг жасадым да. Мал чарбачылык менен ишкерлигин баштаган 2 үй бүлө бар. Бири баккан эчкилеринин сүтүн сатып киреше табат. Башталышында 2 эчки менен иш жандантса, пайдасынан түшкөн акча менен 4-өн кошту. Жаңы жылга февраль-март айларда 10 болот. Анан көбөйүш керек. Эми менге жардамчы керек болот. Балдар кесе, анан
көпөйтүрүп буга караш керек. Менимче бул туура эле абдан жакшы болот аларга дагы. Эрмек Аскаров болсо кошкор багып сатуу бизнесин жүргүзүүдө. Ал жашаган аймак мал чарбачылыгына ылайыкташкандыктан ушул тармакты тандап бизнес план жазган. Өздөштүрүшкө, конечно, аракет кылабыз. Эми кылган ишибиз ушу болсо, башка эчким башканын азыр иш жок, башка жок. Ушу мал чарбасы менен алек кылам, мал чарба, дан чарба, эми эгин тегин ушулар. Не обязательно азыр Россияга барыш. Эми тем более биздин жашыбыз өтүп калган үчүн барганга андай. Мигранттардын үй бүлөлөрү бизнес долбоор жазып, алар финансылык жардамдарды алып, азыркы мезгилде өздөрүнүн үй бүлөлөрүн бизнес пландарын өнүктүрүп, жашоо шартын өнүктүрүп жаткан мезгили. Чакан ишкердик мигранттардын үй бүлөсүнө колдоо көрсөтүү долбоорунун алкагында уюштурулган. Бүгүнкү күндө чет жактарда мигрант болуп жүргөн 10 үй бүлөгө ишкердик кылуу, кошумча киреше табуу жолдору үйрөтүлгөн. Алдыда дагы 20 үй бүлөнүн бизнес планы каралып, жардам берүү жагы пландалган. Максаты миграция агымын кыскартуу багытын көздөйт. Кылымжан Азамат кызы, Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад облусу. Ушуну менен берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Кийинки аптадан амандашканча сак саламатта калыңыздар.